Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын математика мугалими Мырзалиева Эльвиранын «Спид кылымдын душманы» деген темада өтүлгөн тарбиялык сааты. Айыкпас оорулардын бири бул ВИЧ-СПИД оорусу. Бул дарт көп жылдардан бери жер планетасынын чоң көйгөйү болуп, дарысы бүгүнкү күнгө чейин жок. СПИД деген эмне? Чечмелениши. Синдром приобретенного иммунодефицита. Кыргызча которгондо кабылданган иммун жетишсиздик синдрому. Натыйжада иммунитет өтө төмөндөп, СПИД оорусу пайда болот. ВИЧ-СПИДти кандай жолдор менен жугузат? Бул оору 3 жол аркылуу гана жугушу мүмкүн. Жыныстык, ийне, энеден балага. Негизи ВИЧ суюктуктар аркылуу берилет. Көбүн эсе жыныстык катнаш жана кан аркылуу колдонулган банги ийнелеринен кош бойлуу баладан энеге. Бирок түрдүү учурлар дагы болушу толук ыктымал. Алар таза эмес медициналык куралдардан, кан куюуда, пирсинг жана татуировка жасоодо кокустук болуп кетсе, бирөөнүн сакал алгычын колдонууда. ВИЧ-СПИДтен кантип сактануу керек? Жыныстык катнашта презерватив колдонуу, банги заттан алыс болуу, бир гана адам менен мамиле түзүү. ВИЧ-СПИДтин белгилерин кантип билсек болот? Оорунун белгилери бир гана жол менен аныктоого болот. ВИЧ инфекциясына кан тапшыруу керек. Вирус жуккандан кийин ал түрдүү ооруларга жол ачат. Учурда бул оору менен кармашкан адамдардын саны 47 миллионго жетти. Бүгүнкү күндө СПИДти дарылоо мүмкүн болбогондуктан күн сайын оорулар саны өсүүдө. Буга байланыштуу ар бир инсан ооруну жуктуруп алуудан сактанса, ал анын жеке коомго кошкон салымы болор эле. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.